АКШ Дональд Трамп бүтүндөй бир өлкөнүн президентин кантип уурдап, президентин эле уурдаса мейли дечи, аялын кошо уурдап кеткенин эмне дейсиңер? Бул операция болгону 3 сааттын ичинде кимди ким көрдү Быржыбайды таң басты кылып, камырдан кыл сууругандай алып чыгып кетишкен. Венесуэла президенти Николас Мадуро тапичкечен, пижамачан уктап жаткан жеринен түз эле Нью-Йорктун түрмөсүнө алынып келинди. Байкуш президент түзүк деле ойгонбоду окшойт. Түрмөгө кирип баратып, түнүңөр бейпил болсун, жаңы жылыңар менен деп сүйлөп койгонуна дагы бир таң каласың. Аркасынан 3-4 чиновниги биз суверендүү көз карандысыз бүтүндөй бир башка өлкөбүз. Эмнеге биздин президентти уурдап кетет? Бул ачыктан ачык эле басмырлоо деп кыйкырмыш болду. Ал эми карапайым эли болсо президенттин уурдалганын угуп, көчөгө чыгып бийлеп, сүйүнүп жүрүшөт. Эмнеге мындай болду? Николас Мадуро 12 жылдан бери Венесуэла президенти болуп такта отурат. Ал бийликти мурдагы президенттен мурас кылып алган чыныгы диктатор. Венесуэла кандай өлкө? Венесуэла нефти запасы боюнча дүйнөдө биринчи орунда турат. Азыр мисалы үчүн нефти менен байып аткан Сауд Аравия, Иран сыяктуу өлкөлөр бар го. Булардан дагы нефтинин запасы көп. Дүйнөдө биринчи орунда ушунчалык нефтиге бай өлкө. Экинчи жагынан Венесуэланын жаратылышы аябай кооз. Биз баарыбыз билген жанагы капитан Жек Барабей деңиз каракчылары киносундагы Кариб деңизи дал ушул Венесуэла өлкөсүндө жайгашкан. Ошондой эле дүйнөдөгү эң чоң шаркыратма, Анхел шаркыратмасы дагы Венесуэлада. Бир жагында деңиз, бир жагында токой, бир жагында тоолуу ландшафт, кыскасын айтканда жаратылышы ушунчалык кооз өлкө. Бул жагынан туризм менен деле байып кетсе болмок. Бирок андай болгон жок. Нефтиге, жаратылышка бай болуп туруп, бул өлкө өтө жакыр. Элинин 95% жакырчылыкта жашайт. Кылмыштуулук ушунчалык өсүп кеткен, бул өлкөгө туристтер бут басып баргандан коркушат, анткени өлкөдө киши өлтүрүү кылмышы ушунчалык көп. Мындайча айтканда, экономикасы итке минген, өтө жакырчылыктын чегине жеткен өлкө. Булар дал ошол кен байлыгын жана жаратылышын туура пайдалангандын ордуна наркотрафиктин көпүрөсү болгонду тандашкан. Анткени Венесуэла дүйнөдөгү эң чоң нарко өндүрүүчү өлкө болгон Колумбия менен чектешет. Дал ошол Колумбияда өндүрүлгөн баңгизат Венесуэла аркылуу АКШга жана бүтүндөй Европаны камсыз кылат. Бул жагынан алганда Венесуэла наркотрафиктин чыныгы көпүрөсү болгон өлкөгө айланган. Дал ушул президентти уурдоо же камакка алууда дагы наркотрафик шылтоо болду. Шылтоосу наркотрафик, сугунганы нефти. Демек, эгер өлкөңдө канчалык Кудай берген кен байлыктар, жаратылыш болсо дагы аны туура пайдаланганды билбесең, чоң өлкөлөргө оңой эле жем болуп каласың. Эми темадан сырткары, эгер сиздин үйүңүздө дагы кен байлыктарыңыз көп болсо, анда президентиңизди этият кылыңыз. Уурдап кетиши мүмкүн. Президентти уурдоо жөн гана шылтоо, сугунганы үйүңүздөгү кен байлык болот.